Рима Елчиеванын аткаруусунда кайраттуу чыгарма сиздер үчүн жаңырды. Сонун шоу программасы алдыга карай сапарыбызды улантабыз. Азыр эле сиздер экрандан көргөн. Мен да көрүп алдым. Жигит студиябызга келип калды. Көпчүлүктүн көңүлүн эң сонун чыгармалар менен кичинекейинен баштап сахна төрүндө ар бириңиздерге эң сонун чыгармаларды тартуулап келе жаткан Иса Өмүркуловду биз студиябызга чакырып алдык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Настар, ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргызстан, кыргыз элим, орозоңуздарга кабыл болсун. Сиз дагы орозо кармадыңызбы? Орозо кармайм. 2015-тен бери кармап атам орозону. Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Көптөн бери эфирде көрбөй жатканбыз. Мына бүгүн сизди көрүп кубанычтабыз. Биринчи эле кыргыз сураганда жолукканда иштериң кандай дейт да. Кандай жүрөсүң дейт. Эмне жаңылык дейт. Ушудан баштайлычы. Иштер аябай жакшы. Кездер эмне менен алек болуп жүрөсүз? Акыркы кезде мен бир бренд ачкам. Өзүм айымдар үчүн кийимдерди тигип, баягы швейный цех. Анан пандемия учурунда азыркы мындай Валберес ошол жактан кичине ошол бизнеске кирип кеткем да. 2000ден баштап. Бирок байкасаңыздар, бир жылда бир эле ыр тартам да. Мисалы, бир жыл Айгерим Расул кызы менен, 2017 Малика Дина менен, анан негизи чыгармачылыкта бир жылда бир 8-9-10 клип тартыш керек, бир 10-15 ыр тартыш керек. Меники бир эле клиптен бир эле ырдан болчу да. Бирок ошо бизнесмен алек болчу да. Азыркы убакта январь айында Жаз гүлүм деген ырым чыккан, силерден эфирден кетип атат. Анжелика менен ыр чыкты. Буюрса бир 10 күндөн кийин дагы бир клип чыгат. Быйыл 12 айдын ичинде 12 клип тартам. Кудайым буйрса. Демек, иштер жакшы, Кудайым буйрса. Арыктадым дагы. 104 килограмм болчумун бир 20 күн мурун. Азыр уже 95 килограмм болуп кетти. Бул эң чоң жетишкендигиңиз ушул. Бат-батымда кандай иштер деген. 2023-жыл сиздин үчүн чыгармачылыктын жылы болуп кетти. Ооба. Кубанычтабыз. Жакында гана Анжелика айым менен жаңы клибиңизге күбө болдук. Эң сонун тартылган клип болду. Негизи эле сунуш кимден түштү алгач? Дуэт аткарып чыгуу. Сунуш 2022-жылы Анжелика айым 8 март күнү концерт берген да. Чыгармачылык кечени берип туруп, анан мени чакырган. Иса бүт ырчылар чакыр, Иса келип ырдап берчи деп ырдап келмекмин негизи өзүмдүн ырларымды. Анан бирдемке, может быть, кавер эме кылбайлыбы, мындай дуэт кавер, жок, биринчи кавер деген Анжелика. Башка балки англисча ырды, анткени аныкы живой барабан, живой апарып эме болчу да. Анан как раз меники азыр студия, ошо Нияз Абдуразаков менен студияны иштетип, аранжировкаларды үндү мен сведёнка өзүм кылам. Мен айттым, зачем мен өзүм жазайм? Эртеңкиге чейин, мисалы, саат 15 сааттын ичинде жаңырды жаздырганбыз. Сөзүн, обонун, аранжировкасын ошо Нияз Абдуразаков, Тимур Салиев байкемге рахмат. Анан ырды ырдаганбыз, өзүм келип ырдап кетип, анан ырды дуэт презентация кылып ырды. Анан клипти негизи бир жыл мурун тартмакпыз. Анжелика Дубайга кетип, мен Индияга 6 айга кетип, анан буйрук жакында эле презентация болду да, 3 күн. Иса, бул жаңы чыгармачылыкта аралашып жүргөндө баарыбыз билебиз, элдин алдына чоңойдуң да. Кичинекейиңен баштап Айэжекей деп эжекелерге тийишип, андан кийин Гүлзар деген чыгармаң өтө популярдуулукка жетти. Жыл өткөн сайын, адамга жаш кошулган сайын чыгармачылыкка болгон көз караш, ырларга болгон табит өзгөрүп турат бекен? Негизи албетте. Мисалы, азыркы учурда мен ойлойм, мурун мисалы катуу мындай вокалга барып, окуп, образование алып, азыркы убакта мындай карасам вокальный данный эмес, а мындай аранжировка, мисалы, мыкты бийлегенге жакшы болсо, ошол жагынан болуп баратат да. Мисалы, азыркы ырлар канча рэперлер, канча баягы Моргенштерн сыяктуу ырчылар, рэперлер. Анан албетте стиль өзгөрөт. Мисалы, азыркы 90-жылы хит болгон Weekend'ин, мисалы, Jax ушул мода болуп атат да. Көз караш албетте өзгөрүлөт. Мисалы, мурун мен жалаң мындай фирма ырларды жаздырам деп, ушундай только мындай баягы Крейг Дэвид, Boyz II Men деген ыр бар го. Анан азыркы убакта негизи өзүм да, өзүм комузга барып, азыр кичине комуз үйрөнүп атам, аккордеондо ойноп, анан именно азыркы убакта колорит мага жок атат да.
ыларды деп, өлөрдү деп мындай ушундай все-таки өзгөрүлөт экен да. Жаш кезде 20 жашта мындай жалаң фирма болчу да. Азыр колоритке жакындап баратам да. Негизи менин билишимче сиз кыргыз, орус, француз тилдеринде ырдайт экенсиз. Андан тышкары дагы балким алдыңкы убакта рэп айтып чыгуу же болбосо бир ушундай өзгөчөлүк киргизүү оюңузда болуп жатабы? Кыргыз, орус, итальянча ырдачумун. Кичинекей кезимде Лабритина Лари, Жамайка болсо эме 2004, 2005, 2006 ырдачумун да. Анан рэп балким, ооба, рэпти деле кошобуз. Рэпер деле болобуз деп баштайм. Сиз бизнес баштадым деп калбадыңызбы? Ошол бизнесиңиз сиздин чыгармачылыгыңызга мындай бир аз тоскоолдук болду? Бир аз эмес. Негизи бизнес деген, предпринимательство деген жеке ишкер бул аябай убакытты көп алат экен да. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү жыл өтө убакыт көп алат. Анан 3-4 жылдан кийин 4 жыл өттү. Буюрса 2019-18 баштагам. Азыркы убакта командам бар, баягы административный жанынан менеджерлер бар. Анан чыгармачылыкка азыр колум бошоп, буюрса система болуп кетти да. Жогоруда айтып калдык, кичине кезиңизден бери сахнадан өсүп келе жатасыз деги бир топ жыл болуп калды. Быйыл ушул концерт берүү ойдо болуп жатабы? Быйыл биринчи жакшы ырларды жаздырып, ошол 12лердин арасында бир 2-3-4 хит болуп кетсе, хиттер болгондон кийин уже концерт коем да, буюрса. Албетте. Негизи көпчүлүк учурда ырчылар өзүн өзү бир ар кандай комментарийлерди айтып, өзүн өзү бир сын көз караш менен болот да. Сиз өзүңүзгө сындап турасызбы? Иса ушул жериң оңдошуң керек. Иса арыкташың керек. Иса мындай кылышың керек. Арыкташым керек дегенде меники кандай сын айтып турасыз? Бир гана ошол өзүм баягы метаболизм кичине меники слабыраак да. Анан мен бат толом. Мисалы, бир ай тамак жесем толом, бир ай тамак жебесем, эми аздан жесем арыктайм да. Анан ошол негизи эң проблема меники ошол да. Анткени мисалы 100 толгондо мен клиптерди тартпайм. Жок деп эле анан арыктаганча бир 6 ай өтүп кетет, 3 ай, 4 ай анан кайра эле блин дейсиң да. Той-пойлорго барганда тияктан бешбармак, тияктан тамак салат, үйгө келгенде мамам да тамак жазып берет, аябай жакшы жасайт. Ошон үчүн ошол эң негизи менин проблема бул баягы лишний вес экен да. Жакшы. Студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат, жооп бергениңиз үчүн дагы сизге эркин микрофонду узаталам эмес. Сизге да рахмат, оразаңыздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Буюрса келип турабыз, клиптерди презентация кылып, негизи баягы бизнесмен алек болуп, ушундай интервьюларга, концерттерге негизи чыгармачылык аябай жакшы экен да. Ошол той болсун, интервью болсун, баары жакшы болсун. Силерге чоң рахмат. Буюрса келип турабыз. Игилик калай, сизди сахна узаталы. Буюрса жаңы чыгарманы жалпы телекөрүүчүлөргө биздин студиябыздын төрүндө Иса Өмөркуловдон эң сонун чыгарма сиздер үчүн жаңырсын, кабыл алыңыздар. Сага арналган аттуу. Сага арналган жүрөктөгү махабатым, сага арналган жашоодогу аткан таңым, сага арналган жүрөктөгү таттуу сүйүүм, өмүрдөгү ар бир күнүм. Жанер күткөн жамалыңа байланамын, жаным сага жаныңдайым, бул өмүрдүн бүт баарын бир сага арнайын. Албай көздөрүңөн сени карай берем, чындап сүйүп келем, сезим күчөп термелеп бактым сени менен. Сага арналган жүрөктөгү махабатым, сага арналган жашоодогу аткан таңым, сага арналган жүрөктөгү таттуу сүйүүм, өмүрдөгү ар бир күнүм. Сайын азгырып, эркелесиң күлөсүң, билем сен да сүйгөнсүң башкача мүнөзүң. Менин сүйгөн жашоодо таттуу ширин балымсың, жанымдагы жанымсың, сүйүп бактымсың. Сага арналган жүрөктөгү махабатым, сага арналган жашоодогу аткан таңым, сага арналган жүрөктөгү таттуу сүйүүм,
Сага арналган жүрөктөгү махабатым, сага арналган жашоодогу аткан таңым, сага арналган жүрөктөгү таттуу сүйүүм, өмүрдөгү ар бир күнүм. Сага, 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 сага арналган жүрөктөгү таттуу сүйүүм, өмүрдөгү ар бир күнүм. Исаак Нуркуловдун аткаруусунда сага арналган аты жаңы чыгармасына биргеликте күбө болдук. ыраазычылык билдиребиз. Сонун жаңылыктар менен келип туруңуз.